Саламатсыздарбы кыздар. Бүгүн биз силер менен өткөн нымдуу жылуулукта иштөө темабызды практика жүзүндө ишке ашырабыз. Азыр биз клейи бар ичиликти жакага кантип чаптоону көрөбүз. Ичиликти клейи бар тарабын жаканын үстүнө тегиз кылып коюп алабыз. Эгер үтүктү эч нерсе койбой ичиликтин үстүнөн бастыра турган болсок, үтүктүн бетине ичилик жармашып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде марля менен иштейбиз. Марляны суулап алабыз да, тегиз жаканы жылдырбай коюп, анан үстүнө үтүктү сүрбөй басып алуу жолу менен үтүктөйбүз. Үтүктөгөндө үтүктү сүрүп үтүктөгөнгө болбойт. Марляны алгандан кийин гана бир аз басым менен сүрүп үтүктөп койсок болот. Эми бул жерде биз азыр бул тигиштерди жарып үтүктөөгө келебиз. Мында чүпүрөк щетканын жардамы менен иштейбиз. Щетка менен тигишти жарып суулап алабыз. Андан кийин үтүк менен жакшылап тегиз бастырабыз. Тигиш сыртынан мынандай болуп билинбей тегиз чыгыш керек. Кийинкиси бастырып үтүктөөгө келебиз. Тигишти эми бир тарапка жаткырып, жанагы эле метод менен суулап, кездемени эки тарабынан бир аз тартып алып, андан кийин үтүктөйбүз. Мына кыздар, бул да бетинен караганда тигиш билинбей тегиз болду. Дагы бир ыкмабыз кичирейтип үтүктөө. Бул жерде выточканы иштейбиз. Дагы эле щетка менен суулап, выточканы бир тарапка үтүктөп алабыз. Эми карагыла, бул жерде бир аз ашыкча жер пайда болуп калды. Выточканын мына бул бүткөн жерин суулап алабыз. Эми үтүк менен акырын айландырып үтүктөп, выточканы көздөй бул ашыкча болгон жерди кичирейтип жоготуп жиберебиз. Мына биздин выточкабыздын айланасы кичирейтип үтүктөөнүн негизинде тегиз болду. Эми керип үтүктөөнү иштейбиз. Бул жерде да биринчи суулап алып, тигишти жарып үтүктөп алабыз. Андан кийин тигишке форма берүү үчүн керип үтүктөйбүз. Мынакей тигишибиз керип үтүктөөдө ийилген формага келип калды. Жыйынтыгында жеңдин чыканак тарабы бир аз алдыга ийилип, мындай формага келди. Дагы бир ыкма буулап үтүктөөнү иштөөнү көрөбүз. Бул жерде
Убактылуу тигиштердин сөгүлгөндөн кийинки ийненин издерин буулап үтүктөө менен жоготуп алабыз. Бизге дагы сууланган марля жардамга келет. Үтүктү жылдырып үтүктөгөнгө болбойт. Жөн гана бир басып алабыз. Ушундай жол менен ийненин издерин буулап жоготобуз. Мына ийненин издери толук жоголду. Эми кыздар, толук тигилип бүткөн кийимди жаздыкча менен иштөөнү көрөбүз. Эгер өндүрүштө болгондо бул манекендин жардамы менен иштемекпиз. Азыр биз үй шартында болгондуктан жаздыкча менен иштеп жатабыз. Эгер жөн гана үтүктөөчү столдун үстүнө иштей турган болсок, бул тигиштер кийимдин астыңкы бөлүгүнө да изи түшүп калат. Ошондуктан сөзсүз жаздыкча менен иштөөбүз керек. Жаздыкчанын жардамы менен кийимибиз толук нымдуу жылуулукта үтүктөлүп бүттү. Мынакей кыздар, нымдуу жылуулукта иштөөдө негизинен ушул ыкмалардын баардыгын колдонуп иштейт экенбиз. Эми силердин дагы иштериңерди көрсөк. Бул завитушка деп аталат. Буну эки жагын тартып алып, бир жакка жаткырып үтүктөйбүз. Щетканын жардамында щеткалап нымдап алып, үтүк менен бастырып үтүктөйбүз. Бул завитушка деп аталат. Түз тигишти жарып үтүктөө деп аталат. Буну үтүктөш үчүн бул эки жагын тартып алабыз дагы. Ушуну экиге ажыратып алып, щетканын жардамында ичине нымдап алып, үтүк менен басып коебуз. Бул түз тигишти жарып үтүктөө деп аталат. Бул кери үтүктөө деп аталат. Буну биринчи разъёшкалап алабыз. Щетканын жардамы менен сууга алып, үтүктү басып тегиздеп алабыз баардыгын. Андан кийин буну формага келтиребиз, кери үтүктөйбүз. Бул чыканак жагын кери үтүктөйбүз. Бул кери үтүктөө деп аталат. Кол тигиштен кийинки азыр буну бул үтүктүн жардамы менен үтүктөп алабыз. Бул үтүктүн жардамы менен биз ийненин калып кеткен издерин кетирип алабыз. Аты үтүктөйбүз. Бул кери үтүктөө. Суу алабыз дагы. Биринчи түз эле үтүктөйбүз.
түзүп алабыз дагы. Эми буга форма беребиз. Форма бергенде могу жерден тартып алып туруп, biraz мындай басабыз. Басып туруп, бул жагына biraz буруп алабыз. Анан мындай туруп кери түктөйбүз. Айлык туруп түктөйбүз. Көрүнүп турат, бул чыканак жак, могу жак biraz мындай болуп кирип кетти. Mına kızlar, bugünkü praktikalı işimizin dağı ayağına gelip çektik. Giyimlerin şu an ölçülerin, hafif yollarının bazı görüntüsü verdim. Ondan sonra sizler de yaşlılar terminleri jattattırsınlar. Yaşlılar hareket kılıp, her bir bütün yollarını göstergen hareket kılınlar, kazanatçılar. İyi bir saatte yol uçmaca.